Бишкекте министрликтердин биринин жетектөөчү адиси Баңгизат ишине шектелип кармалды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери иликтөө жүргүзүү учурунда Бишкектин Манас проспектисиндеги турак үйлөрдүн бирине барышкан. Ал жерде 1989-жылы туулган жаранды кармоо учурунда шектүү 8 даана тоголоктошкон кочкул жашыл затты ыргытып жиберген. Андан тышкары кызматтык иттин жардамы менен жашаган жерин тинтүүдө 10 даана Баңгизат табылган. Эксперттер бул тоголоктошкон заттар ооган чаарсы деп аталып жүргөн кара куурайдын гашиш чайыры экендигин тастыктап беришкен. Учурда соттун чечими менен шектүү Бишкектеги тергөө абагына камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде 30-октябрга карата Казакстан тарапка чек ара текшерүүсүнөн өтүүгө кезекте турган оор жүк ташуучу машиналар 335 экендигин чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, машиналардын көбү айыл чарба продукциясын жүктөп бараткандар. Адатта бул мезгилде ушундай эле болот, себеби баары түшүмүн жыйнап башка өлкөлөргө жөнөтүп жатышат. Биз тараптан да, казак тараптан да жүк ташууда эч кандай чектөөлөр жок деп жазылат маалыматта. Кыргыз-казак чек арасындагы оор жүк ташуучу автомашиналардын тыгыны боюнча маселе буга чейин да бир нече жолу жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Орусияга негизинен айыл чарба продукциясын ташышат. Билим берүү жана илим министрлиги Каракол шаарында өз өмүрүнө кол салып каза болгон 9-класстын окуучусу тууралуу Каракол шаардык билим берүү бөлүмү берген маалыматка таянып билдирүү таратты. Анда айтылгандай, Каракол шаарындагы номер 1 инновациялык гимназия мектебинин 9-класстын окуучусу 2023-жылдын 27-октябрында кечки саат 21:00дон 21:30 чамасында өз өмүрүнө кол салып каза болгон. 27-октябрда каза болгон баланын апасы уулун электрондук тамеки менен кармап алып, тамеки тартып жаткандыгын атасына билдирген. Ата-энеси баласына электрондук тамекинин ден соолукка зыяндуулугун айтып тилдеп койгон. Ата-энесинин айткан сөздөрүн катуу кабыл алган бала өз өмүрүнө кол салган. 28-октябрда билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева каза болгон баланын үйүнө батага барып, ата-энесине кайрат айтты деп жазылат маалыматта. Кошумчалангандай, каза болгон баланын апасы номер 1 инновациялык гимназия мектебинде география сабагынан мугалим жана 9-класстын класс жетекчиси болуп эмгектенет. Кара Балтада болгон массалык мушташ учурунда мергенчилик мылтыгынан ок чыгарган өспүрүм аныкталып, ал Алексеевка айылынын 18 жаштагы тургуну болуп чыкты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Маалыматка ылайык, өспүрүм актылуу кармоочу жайына киргизилген. Милиция кызматкерлери мушташтын катышуучуларын кармап, ички иштер бөлүмүнө жеткиришкен. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси курал колдонуу менен жасалган бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Белгилей кетсек, буга чейин Кара Балтада массалык мушташ болуп, анда бир өспүрүм октон жаракат алгандыгы кабарланган. 25-октябрда болжол менен саат түнкү 1-лер чамасында Кара Балта шаарынын Сосновский бурулуш деп аталган жеринде 2005-2007 жылы туулган өспүрүмдөр ортосунда жаңжал чыгып, массалык мушташка катышкандардын бири 2008 жылы туулган өспүрүм тизесинен жаракат алып, ал Жайыл райондук травматология бөлүмүнө жеткирилген деп жазылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. 31-октябрда эртең менен күндүз жана 1-2 ноябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаап, үшүк жүрөт. Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жайт. Шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика, коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат.